Кыргыз микроб сыяктуу кирген жерин чиритет. Жалгандын тилинен биздин өкмөт, биздин интеллигенция чындыктын тилин өтүп сүйлөгөнчө биз эчтене болбойт. Кыргыздын туулмагы да азап, катын алмагы да азап, өлмөгү да азап. Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана илимпоз Салижан Жигитов өлкөнүн коомдук турмушундагы күнүмдүк окуялардан тартып, коомдогу жат көрүнүштөргө чейин дайыма пикирин ачык айтып келген. Интеллигенциянын негизги милдети ушул деп эсептечү. Интеллигенттерибиз той беребиз деп жардам сурайт. Бизнесмен дегендерибиз баланчанын тоюна түкүнчү акча коштум деп көөдөнүн көтөрөт. Бирок ушул элге билим жеткирели деген эч ким жок. Билимге өздөрү муктаж эмес. Ал Кыргызстандын, кыргыздардын кемчиликтерин моюнга алып, аны жоюу үчүн аракет кылышын, өз алдынча улут, мамлекет катары калыптанышын каалачу, ошон үчүн сындаган, ошон үчүн акылын айткан. Көзү тирүү болгондо Салижан Жигитов 17 мартта 88 жашка чыкмак. Бул Салижан агай проректор болуп иштеп турганда 2001-жылы май айында агай менен жолугушууга келип атайын ошондо түшкөн сүрөтүбүз. Андан бир да сүрөткө түшпөптүрбүз. Ал кишини өмүр бою эле жашайт, өмүр бою эле арабызда каткырып жүрө берет деп ойлоп бир да жолу сүрөткө түшпөптүрмүн. Азыр өкүнүп бармагымды иштеп атпайм. Акын Алтынбек Исмаилов Салижан Жигитовдун өмүрүнүн акыркы жылдарындагы шакирти катары саналып, 2000-2006 жылдары Жигитовдун жанынан чыкпаган адамдардын бири. Кыргыз жалко, кыргыз ыкшоо, кыргыз башын иштетпейт, кыргыз той топурду, маареке майрамды жакшы көрөт. Кыргыздын төрөлгөнү да, катын алганы да, өлмөгү да азап. Кыргызга орусча айтпасаң ишенбейт. Ар бир кыргыз микроб барган эле жерин чиритет. Кыргыз китеп жазсам эле тарыхта калам деп ойлойт. Ары жок элдин баатыры көп, багы жок элдин акыны көп деген аябай курч афоризмге айланган, элдин арасына жөө тумандай тарап кеткен сөздөрдү айтып да, жазып да, көпчүлүгүнө жаман көрүнүп да жүрдү. Салижан агай бир да жолу китебинин бет ашарын ачылышын өткөргөн эмес. Салижан агай бир да жолу өзүнүн 50, 60, 70 жылдык мааракесин белгилеген эмес. Мааракелерде мактоолордон тажайсың. Мен өмүр бою эле макталып келатам. Мактоодон жутаган жерим жок. Экинчиден эми маараке өткөрүп бирдеме кылайын десем, элдин баарын убара кыласың да. Биздин ата бабаларыбыз 80-90 унчукпай эле чыга берген. Жолдоштор бар 60-ка чыктык, жазып бересиңби деп калышат. Убара болуп сөгүнүп атып жазып берем кээде. Өзүм той топурга, шан шөкөткө түйүнөн каршымын. Салижан Жигитов 1936 жылы Өзгөндүн Көлдүк айылында туулуп, 11 жашында энесинен, 14 жашында атасынан ажырап томолой жетим калган. Анын бул трагедиясы кийин элегия же болбосо эл арасында шуулдаба теректерим деп жайылган ырынын жазылышына түрткү берген. Анда атасы тигип кеткен 1000 түп теректи айтып арман кылат. Классикага айланган чыгарманы Түгөлбай Казаковтой аткарган ырчы болгон жок. Аңгыча апам өлүп, атам оруп, айыкпаса орудан каза болуп. Теректер ошондо дей шушуң эткен, жаткандай кошо кайтып созолот. Теректер ошондо дей шушуң эткен, жаткандай кошо кайтып созолот. Шуулдабай терегим теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин.
алмасаң, илағым келет менің, келет менің. Салижан Жигитов мектепти Борбор калаадан аяктап, анан Улуттук университеттин филология факультетинде билим алган. Кийин мектепте, университетте мугалим, Улуттук илимдер академиясынын илимий кызматкери, Кыргыз Совет энциклопедиясында башкы редактордун орун басары болуп да иштеген. Аны өзү айтчу, мен айыл турмушунан алыстап калып, Кыргыздын 60% айылда турат. Ушул кыргыздардын турмушу, аракети, же болбосо кемчилдиги, өксүгү жөнүндө аябай көбүрөөк укканга куштар болчу да киши. Анан менден укчу да ушул нерселерди. Анан ошол күнүгө бир 4-5 саат келип сүйлөшүп, отуруп кетмейинче, же үйгө мен кээде үйүнө чыкчу, үйүнө барчумун, кээде үйгө да келген күндөрү болду. Анан ошол менен экөөбүз камыр жуңур болуп, ошол элдин турмушу жөнүндө да, мамлекеттин саясаты жөнүндө да, анан адабият жөнүндө да сүйлөшүп, экөөбүз жакын болуп кеттик да. Бизде бир кыргыз өлгөн күнү иштин баарын таштайбыз. Биринчиден сөөк чыкчу жерде 1-2 саат шоңшой бүтүп отурабызбы? Экинчиден топурак салып келгенге, анан тамак жеп отурганга жарым күн убактыбыз кетет. Нуралы Капаровдун айтымында Советтер Союзу тарап Кыргызстан эгемен өлкө болгондон кийин Салижан Жигитов мыкты публицист катары таанылган. Анткени көз карандысыз мамлекет түптөлүп, жарандар эмне кылышты, кимди угушту билбей турган маал эле. Ушул экономикабызда болобу, саясатыбызда болобу, биз эмнеге кетип атабыз, эмнеден адашып атабыз, кандай болуп атабыз, ошонун баарын тынбай интервью берип, макала жазып, басма сөздө, радиодо, теледе kan kakşap turgan ушул Салижан Жигитов болду да. Жалган пикирлер менен, жалган идеялар менен, анан мифтер менен, иллюзиялар менен тойдуруп келе жатыр. Биздин чоңдор дагы интеллигенциядагы да. Анан айрыкча чоңдор да. Жалган ушу 2200 жыл мамлекеттик традициябыз бар. Мамлекет азыркы жок экенин көрдүк, кайып качып кеткен да. Анан кийин ушундай кыйын элбиз баланча манасыбыз бар, тыкынча түргөндай деп эле неметип атат. Анан чындыктын, жалгандын тилинен биздин өкмөт, биздин интеллигенция чындыктын тилин өтүп сүйлөгөнчө биз эчтеме болбой. Ошон үчүн элгимде деп айтыш керек да. Эй, кыргыз эли, сен кичинекей элсиң да. 3 миллион эл, Европанын бир шаарында 3 миллион эл бар. Бир эле шаарында. Экинчиден артта калган элсиң. Gedeysin, özün bağırmagan elsin da. Düğüne bakmadak bizde da. Uşunu biliş gerek da, anan keyin hem birok bizdin böyle başımız var, iki kolumuz var, iki ayağımız var, doğru mu? Normal kişiyiz. Özümüzde özümüz bakkanga mümkünçülüğümüz var. Birok var jalpolluğumuzdan, bilimimiz joğundan, beyparvalığımızdan da kadar. Özümüz kor bolup yaşap atabız da. Салижан Жигитов 1992-жылы туңгуч президент Аскар Акаевга кеңешчи болуп тайындалып, бул кызматта 1 жылдай иштеген. Бул анын алгачкы жолу саясатка, саясий кызматка аралашуусу эле. Кеңешчи болуп иштеди президентке, анан ал өзү президентке көп ушул өзүнүн ойлорун жазып кийирди. Ушул Ататүрктөй президент болор бекен деп Акаевден көп нерсени үмүттөттү да. Жазып айтып какшап жүрдү, бирок Акаев адегенде чындыгында эле жакшы президент болчу, жакшы баштаган. Анын орто ченинде кандай болду билбейм. Ага бөлөк андай идеялар көп жакпай калды. Анан мындай таза кишилер, акылман кишилер, туура жүргөн кишилер да жакпай баштады. Ошонун ичинде тилекке каршы Салижан Жигитов да кирди, анан кеңешчиликтен чыгып калды. Анан өзү каткырып күлүп калчу. Мен сунуштарымды, акылымды айта берем. Бирок алтын кошуп берсем да өтпөй калган сунуш болсо деле айта берем, бирок албаса деле, пайдаланбаса деле айта беришим керек экен деп айтып жаза берчү да киши. 1993-1995 жылы Салижан Жигитов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматын аркалаган. Бул катарлаш эгемендигин жарыялаган коңшу өлкөлөр бири-бирине элчиликтерди жаңыдан ачып баштаган учур болчу.
Кыргыз элчисин биз анан бардык Россакына менен ошол визити болуп калды. Ал кезде ошол Ташкентте жанагы жаңы элчиликтер ачылып баштаган. Бирок мына бул эл аралык уюмдардын көпчүлүгү ошол жерге офис ачканда, Орто Азия үчүн ачкан. Анан 2 күн болдук. Элчиликке да бардык. Тышкы иштер министрлигинде расмий көрүш, жолугушуулар болду. Анан президент кабыл алды. Ошондо дагы биз Салижан Жигитовичтин ушул жаңы эле түзүлүп аткан дипломатиялык корпустагы, анан Ташкенттин жана саясий чөйрөлөрүндөгү, айрыкча жана жогорку жетекчиликтин, өкмөттүн кабаттарында таанылып калганын байкадык да. Бактыгүл Каламбекова ошол маалда Тышкы иштер министрлигинде бөлүм башчы болуп, Борбор Азиядагы элчилер анын ичинен Салижан Жигитов менен тыгыз иштешкен. Эгер бул киши дагы 4-5 жыл иштесе, балким биздин 26-27 жылы созулуп кеткен көп маселелерибиз ошол маалдарда чечилип калышы мүмкүн эле. Бирок ар бир нерсенин убакыты сааты бар. Мен азыркы күндүн эмесинен алып караганда, ошол Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы биринчи кезекте ошол мамилелер аркылуу Орто Азиядагы өзүбүздүн коңшулар менен болгон мамилелерге, бул эки өлкөнүн ортосундагы мамиле бир жакшы фон түзүп бере тургандай потенциалы бар эле да. Салижан Жигитов элчиликтен кеткенден кийин Азаттык радиосунун Бишкектеги бюросун жетектеп, андан соң Кыргыз мамлекеттик университетинде, өмүрүнүн акыркы жылдарында Кыргыз-Түрк Манас университетинде мугалим болду. Ошол эле маалда коомдук саясий иштерден алыстаган эмес, дайыма кескин сынын, акылын да айтып турган. Бирок анын айткандары дайыма эле кабыл алынган эмес. Качан болсо эле кыргызды жамандай берет, анан андай мындай деп. Эми ачыгын айтканда кээ бир кишилер топтолуп алып, бир топ менен анан кайрылуу жасап, анан мындай сөздөрүңдү ошуңа барганда айт деп анан ошого чейин барышкан. Көрдүңбү? Интеллигенциянын деңгээлин ошондо эле билсең болот да. Анан кыргыз деле ушинте берет, анан анте берет, өзү кыргыз болбош керек, болбосо керек, бул өзү калмак болсо керек, анан көлдүктөн көчүп барган экен ушундай депчи. Чынчынына келгенде Салижан агайдын ушул өнөрү, ушул адаты, менимче баягы мекенчилдик деп атат го азыр. Патриотизмдин эң жогорку интеллектуалдык формасы болду. Муну бүткүл муна философтордун, акындардын, чоң акындардын тажрыйбасынан билсе болот. Биз патриотизм десе эле баардыгын кыргыздаштыруу деп түшүнүп алдык. Өкмөт ойлоду. Ушу чиновниктерди кыргыздаштырып койсок эле алар кыргызга кызмат кылат, кыргызга күйөт. Коюп алган акимдердин кыргызга күйөр түрү жок. Алардын көбү бийликтин үзөңгүсүнө бут илинип, андан түшкүсү келбей, өкүртө пара жеп, жебесе эч нерсе жылдырбай, эл эсебинен той уюштуруп, эл эсебинен чет мамлекеттерди кыдырып, бирин-бири кожодой колдоп, өздөрүнчө катмар болуп алгандар. Өзгөчө эмне аны кабатыр кылчу эле? Кайсыл адаттар, кайсы көрүнүштөр? Өтө көп. Бийликтен тартып, биздин турмуш тирикке чейин өзгөчө кыргыздын жалкоолугу, анан кийин аңкоолугу, ушулар катуу кабатыр кылчу да. Кыргыз еврейдей акылдуу болуш керек, билимдүү болуш керек. Могу кыргыз чечендей бир өжөр болуш керек. Өзүнүн тамагын, өзүнүн рызкысын эч кимге жедирбеген. Ошондо гана биз өсөбүз, өнүгөбүз деп. Ушуну айтып өттү да. Анан өзгөчө мына өнөгөлүү тексттер деген бир анын концепциясы бар да, Салижан агай. Биз жазганды да билбейбиз, эне тилибизди депчи. Эгер билим алуучун эле ийне менен кудук казгандай татаал болсо, күндүр түндүр талыкпаган мээнет талап кылса, кыргыздын көбү окуудан жабайы качмак. Эми азыркы күндө болгондо көп нерсесин айтмак, көп нерселерди айтмак азыр.
Эми анан кандай ойдо калат эле, кандай эмнесин эми аны а кишинин ичине кирип нетпегенде эми айтыш кыйын, бирок сөзсүз азыркы мына болуп аткан нерселерге бирдеме жазып турмак, айтып турмак. Биз азыр интеллигенция мындай болуп калбадыбы? Чынын айтканда интеллигенциябыз ошо өзү итке минип калды. Колунан эчтеме келбей калды. Эч ким сөзүн укпай калды. Анан эптеп эле өз арбайын согуп эптеп күн көрсөм деп жүрөт. Ал кезде интеллигенция деген башкача болчу. Сөзсүз эл айтпаганды, эл көрбөгөндү, бийлик айтпаганды, бийлик билбегенди айтып деп туруш ушул интеллигенциянын милдети деп айтчу. Эмне үчүн анда интеллигенция деп аталат? Улуттун инте каймагы деп кой. Каймак эмес, чирип кетпеди булар, ирип кетпеди булар да, ошентип айтчу. Ошол унчукпай калып ал кишиге мүнөздүү нерсе эмес болчу экен, мүнөздүү эмес болчу. Кандан бектен тартпай, ким болсо да айтат. Айтат мындай орой формада эмес, такай. Окуп көрсөң көп нерселерин, интервьюлары, тигенде мындайлары чыкты. Эч кимдин жеке бир керт башына тиги өзүнүн ар намысына, абирине дегендей шек келтирбей туруп, камырдан кыл сууду кандай кылып айтып койчу да, тарс этпеш. Жөнөкөй эл, алдыга кетем деген элдер баары бир дүйнө элдеринин жасаганын жасайт, кылганын кылат, сүйлөгөнүн сүйлөйт, кийгенин кийет, ичкенин ичет да ката. Анан ошого бүт япондор да баары эле аракет кылат, өзүн сактап калалы. Батыштын техникасы, баш дилими японский дух деп ушинтип аракет кылат. Бирок болбой эле тиги жеңип кетет да ката немесинен. Анан эми аракет кылабыз, тилибизди сактап калалы, салтыбызды сактап калалы. Эми салтыбыз десе, бүт эле патриархал көчмөндөрдүн салты болуп атпайбыз деди да. Жаңы заманга туура келбеген да. Мисалы, бу жерде өзбек өлүп атат, уйгур өлүп атат шаардын ичинде. Жөнлөп барып коюп атат, кыргыз өлсө эле 2 үйдү тигиш керек, 2 жыл союш керек да. Бул эми айылдын психологиясы да, көчмөндүн психологиясы да. Анан ошон үчүн да ага да карап, элдин салттарында бир жакшы немеде болуш керек, кыргыз эли. Бирок ал өзү патриархал феодалдык мүнөзү бар салттар да. Анан эми биз жакшы салттар, жаңы салттар чыгаралы десек, баягы эле партиялык чогулуш. Мисалы азыр тойлорду алсаң, партиялык чогулуштун эле бир, мына булар коммунист болуп жакшы билет, партиялык чогулуш деги дүнө эле бир варианты болуп калып атпайбы да ката. Жаңы нерсе чыгарганга фантазия жетпей атат кыргыздардын, күчү жетпей атат. Салижан Жигитов адабиятта көп акындардан айырмаланып аз жазган. Анткени чыгармачылыгына өтө сынчыл көз караш менен мамиле кылып, бүгүн жазганын жылдар бою оңдоп түзөп өткөн дешет. Анын тандалган ырлар, адабий сын макалары камтылган саналуу эле китептери бар. Өрнөктүү тексттер, үлгү боло турган. Мындайча айтканда, ырдын, поэзиянын бир керемет сырларын ачкан адам болгон бул. Ошон үчүн бул кишинин ыр жазганына студент кезинен, мүмкүн мектептеги кезинен болсо керек, бир топ китептери чыкты. Анчалык кээ бир акындарга салыштырмалуу айтсак, аз эле чыкты бул кишинин китептери. Мына могу жылдар жаңырыгы деген китеби, мына алакандай эле китеп. Ушул китепте Салижан Жигитовдун бүткүл ырлары, поэмалары кирген ушуга. Котормо ырлардан тышкары. Ушул китептен бир дагы начар ыр жолуктурбайсың. Анан бул чанжыраган ырлар жазган эмес. Эсирдин учурунда гонорар алыш үчүн мыкты акындары деле, орто акындары деле, начар акындары деле айрым бир кызмат акыбалынан пайдаланып, ырларды жасай берип 2 жылда бир китеп чыгарып, ошондон маян алабыз, гонорар алабыз деп, аябай жакшы чыгармалар менен жаман чыгармалар аралашып калган авторлор көп аябай. Мисалы мен өзүм сыйлаган эле бир топ акындардын мыкты эсиме түшкөн ырларын табыш үчүн бир канча китебин алып, ошонун ичинен издеп чыгышым керек да. Ал эми Салижан Жигитовдун бир эле китебин алам, себеби ушуну эле калтырды, өрнөктүү ырларынчы. Бу кишинин ырларында мындай бир ой, сезим, анан кийин адам баласынын бардык оска мүнөздүү арман күйүттөр кереметтей берилген.
жана шуулдаба терегим теректерим, шуулдасаң сууланып карактерим, шу үшкүрүп жибергим келет менен дегени. Бул өзүнчө эле арман сыяктуу экени билинип турат да. Үшкүрүк шу деген үшкүрүк ошол терек аркылуу. Салижан Жигитовдун чыгармачылыгын жакшы билгендер ал өмүрүнүн акыркы жылдары эмгектерин чогултуп, аны басып чыгарууга жетишпей калганын айтышат. 9 томдон турган китеп Жигитовдун артында калган негизги мурас болмок дешет. Манас Түрк университети могул жерде турчу эле да. Ошол жерде проректор болгон бул киши биринчи келгенде. Анан кийин ооруп калып нетип атканда ошентип айтты эле. Эми жаманды жакшыбы көзүм өтүп кетсе, эмне болбосун деп ошолорду камдап койдум депчи. А чын эле 9 томдукту даярдап койгон экен да. Ошонусун таппай чыгара албай койбодук. Чыгарайлы десе көбүн даярдап, спонсор, жанагы демөөрчү дегенин таап, аны мунусун таап, редакторлорду дайындап, сен муну редакциялайсың, муну мындай кыласың. Өзүнүн көзү түрүүсүндө чыккан китептерин таап, ошого салыштырып, оңдоп түзөгүлөр. Анан кийин эле Рахмат Салима кызы макул болбой койду. Маселеде эмнеде болот агай? Талаш баары даяр болсо неге чыкпайт? Билбейм. Ар кимдин көрүнгөндүн колуна өтүп. Ошо мен бир топ менен сүйлөшсөм, бияқта юридикалык эле талаш болуп атат дейт да, автордук укук деген талашып атышат. Эми автордук укук мындай да, биз атүгүл немени айттык, мына. Мына китеп палатасына мынчаны бересиңер. Мынчаны тийиштүү дагы бир жерлер бар. Ошого бересиңер. Калганын бүт өзүңөр алгыла, кантип сатып аласыңар, эмне кыласыңар, ал силердин ишиңер. Беребиз. Бизге бир тыйын кереги жок. Депчи. Анан азырга чейин ушу башын ача албай атабыз, билбейм кандай. Ортодо бир түшүнбөстүктөр эле бар экен да. Ошондой да. Пенделик, пендечилик. Ошол туура аныктама болду. Bir kişinin, bir koktunun, bir urunun, bir aymактын kişisi эмес. Бул жалпы кыргыздын кишиси болчу. Ошонун анан эмгектерин, баягы жазган нелерин жалпы кыргызга бериш керек. Бир гана жакшы иш жасап кетти мына Алым Токтомушев. Алынбай экен. Ушул эптеп жана публицистикаларын чыгарып кетти. Анча-мынча. Бардыгын эмес, толуп атат андан башка. Салижан Жигитов 2006-жылы 70 жаш курагында оорудан көз жумган. Ал өз доорунун сынчысы, элчиси, улуттун, элдин кемчилигин кашкайта айтып, көпкө жек көрүнгөн Кашкөй Салижаны болду. Анын көзү тирүү болгондо соңку 10-15 жылдагы окуялар коомдогу жат көрүнүштөр боюнча эмне деп айтмак. Эң башкысы бүгүн анын сынын туура кабыл алып, акылын уккан киши табылат беле. Сократ каза болгондо шакирттеринин бири айткан экен: кеткен сиз армандасызбы же калган биз армандабызбы депчи. Ансыңарындай Салижан агай 70 жаш курагында туура мындан 18 жыл мурда арабыздан кетти, акка моюн сунду. Тилекке каршы мына ушул соңку 18 жыл аралыгында Салижан агай айта турган, Салижан агай жаза турган, Салижан агай элге кайрыла турган өтө көп окуялар биринин артынан бири болду. Ошондо эгерде Салижан агайдын көзү тирүү болгондо, илгерки күйүүсүнөн жазбай, ай кыргыздар, көзүңөрдү ачкыла, башыңарды иштеткиле, акыл токтотуп, акыл азууңар чыгып калды. Бул жолго туура эмес баратасыңар. Мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп биздин төбөлдөргө, атка минерлерге, чиновниктерге кайрылып, ай, калыс болгула, адилеттүү болгула, чындыктын тили менен сүйлөгүлө, элди алдабагыла, уурдабагыла, жемкорлук кылбагыла, ыйманыңарга камчы чаппагыла, адам болгула, элди аркаңардан ээрчиткиле деп өзүнүн нускалуу даанышман сөздөрүн айтмак. Ал киши ойлогондой коом курулду деп ойлойсузбу? Жок, курулбай калды да. Kurulgan жок да. Ошон үчүн көп нерсени кейип жүрүп өтүп кетти бар киши. Мен кыргыз ошо андай мындай да анан кийин кээ бирлер жаман көрчү да.
tigi андай мындай деп айсындаганча нетип койчу. Ыгыстала кыргызга мен жамандылык деле кылганым жок эле. Ушу эл сыяктуу башка алдыңкы өнүккөн өлкөлөр сыяктуу, өнүккөн элдер сыяктуу өссө дейм, акылын өстүрсө дейм, менин тилегеним. Анан керек болсо бир кыргыз мынча тил билип, оондун трибунасынан же башка эл аралык жыйындардан ошо англисче, кытайча, баланча тилде баадыраак сүйлөп турса, вот ошондо менин жарпым жазылып, черим жазылат эле. Ушу кыргыздар, ушундай кыргыздарды көрсөм. Кээде мындай бир кыйчалыш мезгил болгондо биз бир ушундай элдин атасы болуп берген бирөө барбы, акылдасат айта турган киши бар деп калабыз го. Элдер көп айтышат да, ошондой изденүү болуп калат. Анан мен ичимден билем да, Селжан Жигитич муну көрсөм не демек деп. Анан бир китеп окусам, Селжан Жигитич муну кантип бааламак. Ошо киши болсо азыр тирүү болсо эмне деп айтмак деп көп суроо берем да. Анан жоопторумду таба албайм. Көп нерсеге түйшөлмөк. Көп нерсеге капа болмок. Кыргыздардын билимсиз болуп калганына капа болмок. Чаржайыт болуп калганына капа болмок. Көп нерсеге капа болмок. Себеби мындан да жакшыраак мезгилибизде көп нерсеге капа болчу да. Анан мындан ары бул азыркы акыбалыбызда биздин билим берүү системасы, адабият, искусство, духовный мирчи, духовный мир деп коебуз, могу рухий дүйнөбүзчү. Аябай жардыланып, талкаланып кетип баратпы. Мамлекет материалдык байлык менен кошо элине рухий байлыкты да бериш керек да. Рухий байлыкты мамлекет кармаш керек болчу. Бүтүнчү ушул бардык жагына кийлигиш, бардык жагынан айтмак. Менин бир артыкчылыгым ушул. Ар дайым 3-чү сунушта айтам. Аным эч качан суу кечпейт. Сунушум өтпөй турганын билсем да какшай берем. Кадексиз болсо дагы бир өлүшүм, кай күнүң өмүрүмдүн түгөнүшүм. Кабарга албай жүрөм кайрандарын, эшитип терек күзүнү силер үчүн. Өлбөстөй басып жүрөм кайрандарын, эшитип терек күзүнү силер үчүн. Шулдабай терегим теректерим, шулдасаң ыйлагым келет менин. Шулдасаң ыйлагым келет менин, келет менин.